Саламаттыкты каалаймын. Саламатсыңар мен акылдуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен менин сүйүктүү окуучуларым. Тарбиялык сабакты аралыктан окутууну 1-Б класска баштаймын. Бардыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Мына ушул күн нурундай үй бүлөңөргө жылуулукту, быйтыкчадай ачык көңүл жылмаюуну каалаймын. Мен китептер жөнүндөгү ырды эстедим. Келгиле ырдайлы. Балдар, сөзү силердин эсиңердеби? Анда кошулуп ырдагыла. Китеп акылга дары, аны окушат бары. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, аттүгүл окушат түндүк уюлда. Китеп чоң, кичине болот, ар биринде өзүнчө боёт, ар түрдүү тилдерде жазылып, ичи көп кызыктарга толот. Китепти окушат Африкада, китепти окушат Индияда, аттүгүл окушат түндүк уюлда. Азаматсыңар балдар. Азыран демесем биз 6 эрежени кабыл алабыз. Тазалык бул ден соолуктун булагы демекчи. Дайыма самын менен дос болобуз. Бети колубузду самындап жууйбуз. Экинчи, үй бүлөбүз менен бирге китеп окуйбуз. Үчүнчү, убакытты туура пайдаланабыз. Ар дайым үйдө болобуз. Сабакты кунткой угабыз. Сабактын темасы 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Сабактын максаттары. 1. Китептин бизге пайдалуулугу жана китептин пайда болушу жөнүндө маалымат аласыңар. 2. Китеп жөнүндө ырларды, макалдарды, учкул сөздөрдү туура айта аласыңар. 3. Китепти таза кармоого жана сактоого үйрөнөбүз. Азыр мен силерге китеп жөнүндө маалыматтарды айтамын. Эң алгачкы китеп 11-кылымда Кытайда пайда болгон. Китеп бул билим булагы. Адамзат ойлоп тапкан эң сонун табылга. Китеп окуп жатып, биз өзгөчө ажайып дүйнөгө сөңүп киребиз. Каармандар менен кошо бүйүр кызыткан окуяларга, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын кармашына күбө болобуз. Кызыктуу саякатка аттанабыз. Эркиндиктерге шыктанабыз. Китеп элдин бай мурастарын муундан муундарга өткөрүп берип, бизге ар тараптан каныккан күчтүү инсан болууга, эң татаал сыноолордон татыктуу өтүүгө көмөктөшөт. Китеп биздин досубуз, акыл кошчубуз жана жардамчыбыз. Китеп жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлоймун. Азыран демесем биз китептин пайда болуу жолдоруна көңүл бурабыз. Бул сүрөттөн балдар силер эмнени көрүп турасыңар? Туура айтасыңар. Албетте бул сүрөттөн биз токойду, дарактарды көрүп турабыз. Ал эми бул сүрөттөн дарактардын кыйылгандарын көрүп турабыз. Бул кыйылган дарактарды машиналарга жүктөп, завод фабрикаларга алып келишет. Андан кийин бул жыгачтан керектүү эмеректерди чыгарып, андан аранын тарындылардан китептерди, кагаздарды басып чыгарат. Ал кагаздан ар түрдүү китептерди, түрдүү жомокторду чыгарышат, басып чыгарышат.
Алып басып чыгарылган китептер биздин китепканаларыбызга келет. Китептин тарыхы абдан татаал. Бул мектептин китепканасыга келгенге чейин чоң эмгектерди талап кылат. Балдар, түшүнүктүү болду деп ойлоймун силерге. Китеп жөнүндө дагы силер кандай ырларды билесиңер? Жакшы азаматтар. Бул китептин душманы Алкул Осмоновдун калемине таандык. Анда эмесем угуп көрөлү. Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын орой салса бир нерсе, ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, чылым ороп, шарт айрып, калжың-кулжың сүйлөсө, ал китептин душманы. Азаматсыңар балдар, азыр анда эмесем биз китеп жөнүндө улуу адамдардын айткандарына көңүл бурабыз. Китеп окуган адам китеп окубаган адамдан алда канча жогору турат. Белинский. Билимден ашкан күч жок. Горький. Адамдар китеп окуганды таштаса, анда алар ойлонуудан да калат. Дидро. Бул кылымда китептен сүйүктүү дос жок. Наваи. Мен үчүн китеп алтын тактыдан да кымбат. Шекспир. Китеп адамдын жанына чындыктын үрөөнүн себүүчү курал. Каменский. Бул улуу адамдардын айткан сөздөрү. Азыр биз эки китептин маегине көңүл бөлүп көрөлүчү, балдар. Бир күнү басмаканадан бир чыккан эки китеп жолугушуп маектешип калышыптыр. Биринчи китеп. Кандай досум? Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Сага эмне болду? Өңүң азып, бозоруп, жүдөп алыпсың го? Арыктап да кетипсиң. Деги жашооң кандай? Экинчи китеп. Досум, мен да айта берсем арман көп. Мектепке келген соң эң жаман окуучуга туш болдум. Ал мени сырттап кармак турсун, барактарыма чийип, боеп, жазып салат. Керек болсо жалкоолуу кармаганда тапшырма аткарбаш үчүн барактарымды айрып салат. Сыртымды этимден эчак эле бөлүп салган. Башка китептерден уялам. Ал болсо 3'tү кээде албаса, алган баасы 2. Өзүң жөнүндө айтчы. Сен жакшынакайсың го. Жылтырайсың. Барактарыңда аппак, таптаза боюнча го. Мен болсо эң жакшы окуучунун колундамын. Ал мени алган күнү эле сырттап, окуп, барактарымды да бүктөбөйт. Кадырлап кармайт. Барактарымда бир да жазуу, чүйүү көрбөйсүң. Колун дайыма самындап жууп, анан мени окуйт. Мени дайыма китеп текчеде сактайт. Мен да аны дайыма 5 деген баага окутамын. Бул жумукто табышмак жок. Китептерде айып жок. Кандай окуучу экенин ойлонуп көр, өзүң талда. Балдар, бул эки китептин маегин уктуңар, Балдар, биз азыр китептин кеңешине көңүл бурабыз. Китептин барактарын бүктөөгө болбойт. Китептин ичи сыртына барактарына чийүүгө болбойт.
Кир колуң менен китепти кармаба. Тамактанып жатканда китепти окуба. Күнгө каратып китепти окуба. Балдар, бүгүн сабак жакты деп ойлоймун. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.